Саламатсыңарбы окуучулар? Жетиген мектеп лицейи 2-класстар үчүн кыргыз тил сабагы. Бүгүнкү тема сүйлөмдө ийнин милдетин аткарган айбанат аттары. 2 сабагыбыз. Кеттик тема кагаздан жасалган миң турна 4-бөлүм. Уландысы кагаздан жасалган миң турна. Текстке көңүл бөлөбүз балдар. Кагаздан жасалган миң турна. Садаконун классташтары буга абдан кайгырышты. Ал жасай албай кеткен 356 турнаны кагаздан жасашат да эстелик катары баарын Садаконун бул кайгылуу өлүмү өз теңдүү балдарды кайгыртат. Алар Садакого эстелик тургузуу үчүн ажайып клуб түзүшөт. Клубка дүйнөнүн көптөгөн окуучулары кызыгып, жардамга каражат беришет. Арадан 3 жыл өткөндөн кийин балдарын чогулткан акчасы Садакого эстелик тургузганга жетишерлик болот. Ал эстелик азыр Хиросима шаарындагы Тынчтык паркына коюлган. Эстеликтеги ташка бул биздин көз жашыбыз, бул биздин таажим кылганыбыз, дүйнөдө тынчтык болсун деп жазылып коюлган. Көрдүңөр балдар, Садако көз жумгандан кийин классташтары аябай кайгырышыптыр. Андан кийин Садако жасабай калган 356 турнаны жасап, эстелик катары баарын Садаконун бул кайгылуу өлүмүнө теңир балдар кайгырышыптыр. Андан кийин алар эстелик тургузуу үчүн сонун бир клуб түзүшүп, клубка кызыккан дүйнөдөгү баардык окуучулар киришип, ага каражат берип чыгышат экен. 3 жылдан кийин ал чогулткан акчага Садакого эстелик тургузушуп, аны Хиросима шаарындагы Тынчтык паркына коюшуптур. Ошентип Садако дүйнөдөн кайткандан кийин экен. Текст ичиндеги суроолор. 1000 турна жасап жаткан Садако канча турна жетпей калды? Калган турналарды кимдер жасашты? Классташтары эмне түзүштү? Клубка кимдер кирип жатышты? Классташтары чогулткан акчаны эмнеге сарпташты? Эстелик кайсы шаар, кайсы паркка коюлган? Ал эми эстеликтеги ташка эмне деп жазып коюшту? Жооп беребиз. Жооп берген болсоңор азаматсыңар балдар. Анда балдар, карагыла. Тынчтык. Тынчтык деген сөздөн сөз жаратып, сүйлөм түзгүлө. 4 сүйлөм түзгүлө. Тынчтык деген сөздөн сөз жаратып, 4 сүйлөм түзгүлө. Сөзсүз түрдө сүйлөмүңөр текстке байланыштуу болсун. Тексттин 3-чү, 4-чү сүйлөмүн көчүрүп жазгыла. Сулуу элементи менен жазабыз балдар. Алар Садакого эстелик тургузуу үчүн ажайып клуб түзүшөт. Клубка дүйнөнүн көптөгөн окуучулары кызыгып, жардамга каражат беришет. Жазгыла балдар. Сулуу элементи сактап жазабыз. Жазып бүткөн болсоңор анда балдар, өз алдыңарча дос жөнүндө макалдардан жазгыла. Ким көп табат? Дос жөнүндө макалдардан жазгыла. Кана балдар, ким көп таап жазат экен? Азаматсыңар. Жазган болсоңор балдар,
бүгүнкү темага түшүнгөн болсоңор, анда тапшырма беремин. Балдар, силерге текст жактыбы? Анда тапшырманы окугула балдар. Тапшырма. Дүйнөдө тынчтык болсун деген темада сүрөт тарткыла. Албетте ата-энелердин жардамы менен. Кагаздан каалаган жаныбарыңарды жасагыла. Ошол жаныбарга сүйлөм түзгүлө. Жана дагы кагаздан турна жасагыла. 5 дана турна жасагыла. Кагаздан 5 дана турна жасагыла. Азаматсыңар балдар. Эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Тынч, кош болгула.